Ош облусундагы айыл аймактар биригип айыл өкмөттөрдүн санын кыскартуу өлкө башчынын жарлыгына ылайык жүрүп жатат. Облуста 88 айыл аймак болсо, биригүүнүн натыйжасында 58 айыл өкмөткө кыскарды. Калктын саны көп айыл аймактар жана 4 шаар өзгөрүүсүз калтырылды. Ошол 13 айылыбыз болсо, 13 айылыбыз менен эле кайра эле ошол боюнча калдык бүгүнкү күндө. Себеби биздин айылыбыз дагы көп эле, чоң эле. Бюджетибиз дагы өзүбүзгө жетерлик бюджетибиз менен. Андан сырткары калктын саны дагы көп, 32 миңден ашуун калк бар да. Ошон үчүн чоң айыл өкмөт катары кошулбай, бөлүнбөй калдык. Жаңыдан дайындалган айыл өкмөт башчыларга жана жергиликтүү кеңештин төрагаларына реформа тууралуу окутуу өткөрүлдү. Окутуунун жүрүшүндө кабыл алынган жарлыктар, токтомдор боюнча кеңири түшүндүрмө берилди. Анда аймакта реформа болгондон кийин айылдык кеңештин төрагалары, айыл өкмөт башчылары кандай жол менен дайындалат, алардын ыйгарым укуктары, катчынын функциясына тагылган кошумча милдеттер, муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү өткөрүп берүү жана башка өзгөрүүлөр тууралуу айтылды. Эми азыр бизде бу жерде окутууда түшүнгөнүбүз боюнча баягы квалификациялык талаптарга карап туруп, дипломуну, баягы высшее образование кандай ошолорго карап туруп биз тандап алабыз экен. Эми калган 13 адамдан калган кызматкерлер 3 айлык неме төлөйсүңөр деп атат. Биз түшүнүшүбүз боюнча компенсация төлөп беребиз экен. Учурдагы административдик аймактык түзүлүш башкаруунун 4 деңгээлдүү системасына негизделген. Алар республикалык, облустук, райондук жана айыл аймактары менен шаарлар. Өлкөнүн административдик аймактык бирдиктери 7 облустан, 40 райондон, 32 шаардан, анын ичинде 2 республикалык маанидеги шаардан жана 452 айыл аймагынан турат. Эми 235 айыл аймак, 33 шаар болуп өзгөртүлөт. 80% республика боюнча дотацияда келип атат. А дотацияда болгондо биз өнүгүү жөнүндө сөз айта албай калат экенбиз. Ошондуктан ушул бириктирүү максатында айрым айыл аймактарды, кичи айыл аймактарды чоң айыл аймактар менен бириктирип, бириккен өзүн өзү камсыз кылган айыл аймактарыбыз көп болуп келет. Буйруса ушу дотация деген түшүнүктөн айрылабыз деген үмүттөбүз. Баткен, Жалал-Абад, Ысык көл, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айыл аймактарынын жана шаарларынын, Бишкек, Ош шаарларынын деңгээлинде 2024 жылдын 1 апрелине чейинки мөөнөттө административдик аймактык реформа жүргүзүлөт. Буга чейин Нарын облусунда пилоттук режимде административдик аймактык реформа ийгиликтүү жыйынтыкталган. Зарина Рахманбердиева, Муслим Ахметжанов, ОТРК Ош.